Молдо Муса Кангантиевди сабаган Таш Чайнарга жана Акылбек Жапаровга кылмыш иши козголобу. Молдо Муса Кангантиевге козголгон кылмыш иши токтотулгандан бери жумурткадан кыр издеген аттуу баштуулар көбөйдү. Канткен күндө дагы ойгонбогон нерселерди эске салып койсок. 2005 жылдагы инкылаптан кийин президенттик кызматка Курманбек Бакиев келди. Туугандарын, балдарын жогорку кызматтарга дайындап, үй бүлөлүк башкарууну улантты. Муну менен саясий оппоненттеринин бутасына айланды. Бирок да жакындарын жогорку кызматтарга дайындоо Казакстан, Тажикстан, Өзбекстанда эле эмес, АКШда дагы гүлдөп жатканын эске алганда Бакиевдин кемчилиги көп өлкөлөргө мүнөздүү көрүнүш экенин көрсөтөт. Анын үстүнө Атамбаев чала сабат жан сакчы шоопурлары менен мамлекеттин менчигин айлантып, миллиарддап карызга батырганын эске алганда 2010 жылы бир топ тарабынан мамлекетке каршы чоң бузукулук, ал эми ага алданган адамдар тарабынан кыска ойлуулук, өз үйүн өрттөө болгон деген пикир бекемдейт. Бул тууралуу Элньюс медиа жазып чыкты. Кашкайган чындык. Эмне үчүн акылдуу Акыл Жапаровго анда кылмыш иши козголбойт? Анткени Жапаров Кангантиевдин алдында жүрбөдү беле. Легитимдүү ички иштер министри катары тополоң чыккан жерге барып, мыйзамдуулукту орнотууга аракет жасаганы үчүн Кангантиев аяосуз сабалып, канжалап өмүрү коркунучка келсе дагы анын сабалышы боюнча кылмыш иши эмне үчүн козголбойт? Кангантиевди немистерден өтүп сабаган техника жылдыргыч Таш Чайнарга эмнеге кылмыш иши козголбойт? Техника эмес, тоону ордунан жылдырса дагы ал оор кылмыш жасап жатат. Эмне үчүн ушулардын баарын эки тараптуу көрбөгөн Алмазбек Атамбаевге жан тарткан Азимбек агабызга таң калып, оозубуз ошту карап турган учур. Андыктан чындыкты айтыш керек. Андыктан чындыкты айтыш үчүн президент Сооронбай Жээнбековго сигнал берүүнүн кажети жок. Чындыкты эл эң жакшы билет, деп жазат Назар Ньюс.